Саламатсыздарбы? Аха KG каналынын ардактуу сүйүктүү көрөрмандары. Бүгүн сиздердин суроого жооп берүү учуру келди деп ойлойбуз. Анда баштасак. Мен кайсыл типке киреримди такыр билбей жатам. Кантип, кандай жол менен кайсыл типке киреримди аныктап алсам болот деген суроо биздин аудиал визуал кинестетик аттуу видеолордун сериясынын алдына келген суроо экен. Сурооңуз үчүн рахмат. Өзүңүздү тагыраак аныктап алыш үчүн бул типтерди аныктап бере турган толтура тесттер бар онлайн жана бекер интернет булактарынан издеп көрсөңүз болот, өтүп көрүңүз. Же болбосо жок мен сиз менен жолугуп, сиз менен кененирээк сүйлөшөт элем десеңиз, анда менин өзүмдүн кабинетиме келип кайрылсаңыз болот, сизге убакыт бөлгөнгө даярмын. Кийинки суроо. Эмнегедир мен өзүмдөн чоң адамдардын жанында жакшы сүйлөй албайм, өзүмчө эле башкача боло берем жана кекечтенип калам жана коркуу сезими пайда боло берет деген биздин сүйүү керемет аттуу туруктуу жигердүү угарманыбыздан келиптир. Сизге дагы чоң рахмат. Мен ойлоп турам, мындай сезимдерге кабылган адамдар жалгыз эле сиз эмессиз, көптөрдүн бул кайсы бир деңгээлде өткөн процесси деп айтмакчымын да. Ар бир адам кайсы бир учурда өзүнүн чоң адамдардын арасында же өзүнүн билими жогору деп эсептеген адамдардын арасында өзүн жоготуп коюу, кекештенип калуу, же болбосо коркуу сезимине туш болот. Бул башкача айтканда дискомфорт. Сиз канчалык ушул коркуу сезими келген сайын сиз ошого каршы чыгыңыз. Башкача айтканда, чоң адамдар менен көбүрөөк аралашыңыз. Биринчи жолу аралашканда бир сүйлөм сүйлөңүз, экинчисинде эки сүйлөм деп максат коюп алып, улам кичинеден кичинекей кадамдарды кыла берсеңиз, акырында сиз кантип аралашып, кандайча сүйлөшүп кеткениңизди өзүңүз да байкабай каласыз. Анан мени эмне деп ойлоп калат, мен мынтип сүйлөп жиберсем, туура сүйлөсөмчү, туура эмес сүйлөсөмчү деп эч качан ойлонбоңуз. Өзүңүздүн жеке пикириңизди билдирип коюңуз. Ал туурабы, туура эмеспи, бирөөнө жагабы, жакпайбы, ал сиз үчүн маанилүү эмес. Маанилүүсү сиз өзүңүздүн оюңузду аларга билдире алгандыгыңыз. Ошондуктан тартынбай эле бул нерсени акырындык менен жеңиңиз. Бул тез эле болуп калбайт, бирок сиздин аракетиңизден көз каранды. Андан ары менин апам болбогон нерсеге ачууланып бизди уруша берет, аябай жаман урушуп салат деп биздин дагы бир көрөрманыбыз жазыптыр. Апалар кайсыл учурда урушат? Мен апа катары апалар көп учурда ар кандай бир кыйынчылык санаалар менен, ойлор менен жүргөн учурда, же кайсы бир нерсеге тынчсызданып жатканда, же ичинде организминде кандайдыр бир гормоналдык өзгөрүүлөр болуп атканда урушу мүмкүн. Бирок ишенип коюңуз, апаңыз сизди урушуп алгандан кийин сөзсүз түрдө өкүнөт, абдан өкүнөт. Ошол себептен апаңыз жакшы маанайда турганда бул теманын үстүндө сүйлөшүп көрсөңүз болот. Апа, сиз эмне үчүн мисалы кичинекей эле болор болбос нерсеге ушунчалык катуу урушуп саласыз деп туруп, сиз өзүңүздө апаңыз урушканда кандай сезимдер болуп атканын билдириңиз. Мен сиз урушуп жатканда менде ушундай ойлор пайда болот, менде ушундай сезимдер пайда болот. Канткенде мен сизге жага тургандай, мен сизге канткенде кубаныч алып келе алам. Мага айтып коюңузчу, мен аракет кылайын деген сурооңуз эле мен ойлойм апаңызды аябай чоң, терең ойго салат дагы, ал сөзсүз түрдө бул өзүнүн ушул кемчилиги менен иштешкенге аракет кылат. Сизге чоң рахмат. Мына ушундай чакан суроолорго жооп бердик. Дагы да болсо суроолорду күтөбүз. Убагы келгенде, учуру келгенде жооп берип турганга аракет кылабыз. Саламатта калыңыздар.